Достор, биздин видео курска кош келиңиздер. Бул биздин каналдагы Google Дискке арналган экинчи видео. Мурунку видеодо Google Дискке документти жүктөөнү үйрөнгөнбүз. Ал эми азыр болсо Google Дисктин интерфейсин карап чыгалы. Бул жерде менюлар тизмеси жайгашкан. Биринчи меню Мой диск менюсу. Азыр бизде ушул меню ачылып турат. Бул жерден байкасаңыздар болот. Бул жерде сиз түзүп алган же жүктөп алган документтердин тизмеси ачылат. Кийинки компьютери бөлүгү компьютердеги документтер, папкалар же файлдарды синхрондаштырууга жардам берет. Андан кийинки бөлүк доступные мне деген бөлүк. Бул жерде башка адамдар сиз менен бөлүшкөн документтердин тизмеси чыгат. Недавние сиз акыркы жолу колдонгон документтер бул жерде пайда болот жана корзина бөлүгүндө сиз өчүрүп салган документтер ушул жерге келип түшөт. Google бизге 15 гигабайт көлөмдөгү орунду бекер берет, бирок эгерде сиз кааласаңыз кошумча орун сатып алсаңыз болот, бул баскычтын жардамы менен. Азыр биз Мой дискке келебиз. Мой дисктин ичинде азыр бул жерде биз мурунку сабакта жүктөгөн Word документ бар. Азыр биз бул создать баскычынын жардамы менен бул жерге бир папка түзүп алалы. Ал үчүн мен создать баскычын басамын. Папку деген опцияны тандап аламын. Бул жерге аталыш беремин. Мисалы үчүн документы болсун. Андан кийин создать баскычын басамын. Папка пайда болду. Папкага келип мышканын оң баскычын басамын. Бул тизменин ичинен изменить цвет деген опция бар. Бул жерден бир түстү тандап алып, папканын түсүн өзгөртсөк болот. Ошондой эле дагы бир жолу мышканын оң баскычын бассам, удалить деген опция бар, өчүрүп салсам болот. Жана скачать деген опция бар. Буну компьютерге жүктөп алсак болот, бул баскычтын жардамы менен. Ошондой эле бул жерде переименовать деген опция бар. Бунун жардамы менен документтин аталышын өзгөртсөк болот. Документ түзүүнүн дагы бир жолу. Ал үчүн биз Мой дискке келип, бул жебеге басабыз жана создать папку деген опцияны тандап алып түзсөк болот. Дагы бир папка түзүп көрөлү. Мисалы үчүн фото деп создать баскычын басамын. Документ пайда болду. Бунун түсүн да өзгөртүп коелу. Мисалы үчүн жашыл болсун. Ал эми үчүнчү жолу документ түзүш үчүн бул жерде бир бош жерге мышканы алып келип, оң баскычын басасыз. Создать папку деген опция чыгат. Видео деп жазып койсок болот. Создать. Бунун да түсүн өзгөртсөк болот. Ошондой эле бул создать баскычынын жардамы менен бир гана папка эле эмес, сиз Google документ, Google таблица, Google презентация дагы түзүп алсаңыз болот жана бул жакка папканы же файлды өзүңүздүн компьютериңизден жүктөп алсаңыз болот. Азыр биз бул папканын ичине кирели, документти, жана бунун ичинде жаңы бир Google документти түзөлү. Ал үчүн мышканын оң баскычын басып, Google документиге басамын. Жаңы бөлүкчөдө Google документ ачылды. Google документте иштөө боюнча бизде өзүнчө видео бар, аны биздин каналдан көрө аласыз. Азыр Google документке аталыш беремин. Биринчи документ деп. Бул документибиз автоматтык түрдө дискте сакталат, ошондуктан буну коркпостон жаап койсок болот. Дискке келсем кайрадан бул жерде биздин биринчи документ деген документибиз пайда болуп калды. Бул документтин ичине Microsoft Word документин да жүктөп алалы. Ал үчүн мышканын оң баскычын басып, загрузить файлы деген опцияны тандап аламын. Бул жерден бул документти тандап алып, открыть баскычын басамын. Word документи жүктөлдү. Байкасаңыздар, Word документ менен Google документтин белгилери, бул значоктору бири-биринен айырмаланып турат. Кайрадан Мой дискке келели. Бул документке бир сүрөт жүктөп көрөлү.
Дагы эле мышканын оң баскычын басып, загрузить файлы функциясын тандап аламын. Бул жерден бир сүрөттү жүктөп коёмун. Сүрөт жүктөлдү. Биз файл же папкабыз менен башка бирөө менен бөлүшсөк болот. Азыр биз документы папкасы менен башка бирөө менен бөлүшөбүз. Ал үчүн бул папкага келип, мышканын оң баскычын басып, открыть доступ деген опцияны тандап аламын. Бул жерге бөлүшө турган адамдын почтасын жазабыз. Мисалы үчүн, почтаны жазгандан кийин бул жерде баскыч пайда болот. Бул баскычтын жардамы менен бөлүшкөн адамдын мүмкүнчүлүгүн аныктайбыз. Ал үчүн мен бул жебеге басамын. Эгерде редактор деген түрүн тандап алсак, анда сиз бөлүшкөн адам сиздин папкаңызга толук өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Папканын ичиндеги файлдарды өчүрүп коюуга, өзгөртүүгө же папканын аталышын алмаштырууга мүмкүнчүлүгү болот. Ал эми комментатор деген түр болсо, ал адам сиздин папкаңызга өзгөртүүлөрдү киргизе албайт, бирок папкаңыздын ичине же файлыңыздын жанына комментарий калтырууга мүмкүнчүлүгү болот. Акыркы түрү, читатель деген түрү, бул сиз бөлүшкөн адам сиздин документиңизди, папкаңызды бир гана ачып, ичин окууга мүмкүнчүлүгү болот. Мисалы, комментатор деген түрүн тандап алалы, анан отправить баскычын басып койсок, бул адамдын почтасына кат аркылуу сиздин папкаңызга шилтеме келет, ал шилтеме аркылуу бул папкага кире алат. Азыр байкасаңыз, бул папканын үстүндө адамдын значогу, белгиси пайда болуп калды. Бул сиз бул папканы башка бирөө менен бөлүштүңүз дегенди билдирет. Ошондой эле сиз бул бөлүшүүнү жокко чыгарып койсоңуз болот. Ал үчүн бул папкага келип, мышканын оң баскычын басып, открыть доступка кайрадан киребиз. Биз бул адам менен бөлүшкөнбүз, бул жебеге басып, бул жерден закрыть доступ деп сохранить баскычын басып коебуз. Азыр байкасаңыз, адамдын значогу жок болуп кетти. Бөлүшүүнүн дагы бир жолу бул шилтеме аркылуу. Ал үчүн бул папканы бөлүп алабыз. Бул жерге келип, ушул баскычка басабыз, получить ссылку. Бул жерге келип, азыр бизде доступ ограничен деп турат, эч ким кире албайт. Доступно пользователям, у которых есть ссылканы тандап алабыз. Бул шилтемеси бар адамдар сиздин папкаңызга кире алат дегенди билдирет. Анан готово деген баскычты басып коесуз. Шилтеме автоматтык түрдө биздин буферге жүктөлүп калды. Бул шилтемени сиз WhatsApp же Telegram аркылуу досторуңузга же керектүү адамга жиберсеңиз болот. Кайрадан бул бөлүшүүнү жокко чыгарыш үчүн бул жерге келип, доступ ограничен деген баскычты басып койсок болот. Биз бул документ менен башка адам менен бөлүшкөндө, ал адам сиздин документиңиздин ичиндеги бардык файлдарга кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Эгерде сиз бир гана файлга кирүүгө мүмкүнчүлүк бергиңиз келсе, анда сиз файлга келип, мышканын оң баскычы менен открыть доступ аркылуу документке доступ бергендей эле файлга дагы доступту берсеңиз болот. Анда ал адам бир гана ушул файлга кирүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Азыр биз бир файлды өчүрүп көрөлү. Мисалы үчүн, бул Word документти өчүрөлү. Ал үчүн документке келип, удалить баскычын басамын. Документ өчтү. Эгерде корзина бөлүгүнө келсем, бул документ, биз өчүргөн документ бул жерде пайда болуп калды. Эмне үчүн биз өчүргөн документтер бул бөлүктө пайда болот? Эгерде сиз адашып бир документти өчүрүп алсаңыз, же болбосо өчүрүлгөн бир документиңиз кайрадан керек болуп калса, бул жерге келип, аны кайрадан түзөп алсаңыз болот. Ал үчүн, мисалы үчүн, кайрадан бул документти түзөлү. Ал үчүн мен сабакка келип, мышканын оң баскычын басып, восстановить деген опцияны тандап аламын. Бул жактан жок болуп кетти. Эгерде мой дискке келсем, ал мой дискте пайда болот документтин ичинде.
документ деген папканын ичинде. Ошондой эле сиз корзинаны тазалап салсаңыз болот. Ал үчүн очистить корзину деген бул жерде баскычка басыш керек. Удалить. Анда сиздин бардык документтериңиз корзинанын ичинен дагы өчүп кетет. Бул жердеги дагы бир инструментти көрсөткүм келип турат. Бул документтер кандай түрдө туруш керек ошону аныктайт. Эгерде бул баскычка бассам, документтин бул жерде көрүнүшү башкача болуп калат. Дагы бир жолу бассам, чоң квадрат түрүндө пайда болуп калды. Google Диск негизи эле бардык булуттук сактагычтар салыштырмалуу коопсуз сактагычтар болуп эсептелинет. Эгерде сиздин компьютериңиз бузулуп калса же компьютериңиздеги бардык маалыматтар өчүп кетсе, анда сиз ал документтерди кайрадан топтоп чыгышыңыз керек болот. А эгерде сиз ал документти Google Дискке сактап койсоңуз, сиздин компьютериңиз бузулуп калса дагы, сиз башка компьютер аркылуу өзүңүздүн Google аккаунтуңузга кирип, ал документтериңизди алып алсаңыз болот. Ушусу дагы Google документтин өзгөчөлөнгөн фишкасы деп айта аламын. Биз Google Дисктин негизги инструменттери жана мүмкүнчүлүктөрүн карап чыктык. Сиздер үчүн пайдалуу болду деп үмүттөнөмүн. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.